Саламатсыздарбы. Алатоо 24 эфирлерин улантат. Эфирде Алатоо Лайв. Улуттук банк 10 январда валюта рыногуна 104 миллион 250 миң доллар сатты. Бул каржы регуляторунун тарыхындагы рекордтук көлөм. Буга чейин эң ири интервенция өткөн жылдын аягында 20 декабрда 87 миллион долларга жасалган. Ошондой эле Улуттук банк накталай чет элдик валюта тартыш болуп жатканын, ал эми накталай эмес формада жетиштүү экенин билдирет. Өткөн жылы башкы банк 486 миллиондон кем эмес долларды сатыкка чыгарса, 190 миллион долларга тескери интервенция жасаган, сатып алган десек болот. Бул чыгарылышта валюта базарындагы абал тууралуу сөз кылабыз. Суроолорубузга Улуттук банктын коммуникация жана эл аралык кызматташуу башкармалыгынын башчысынын орун басары Иличбек Султанкулов, ошондой эле экономика илимдеринин доктору, профессор Төлөнбек Абдаровдор жооп берет. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Кечээ күнү эле мынакей айтылып атат. Кеч мурдагы күнү Улуттук банк 100 миллиондон ашык долларды сатыкка чыгарды. Негизги максат эмне? Башкы каржы уюмунун мындай интервенция жасагандыгынын негизги себеби? Сөздү баштасак, Кыргыз Республикасында өзгөрмө алмаштыруу курсунун саясатынын алкагында АКШ долларынын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын кыргыз сомуна карата курсу ички валюта рыногунда эркин калыптанат жана чет элдик валютага болгон суроо талап менен сунушка көз карандырат. Рынок нарыгында шарттардын таасири астында АКШ долларынын сомго карата курсу көтөрүлүшү да мүмкүн, төмөндөшү да мүмкүн. Валюта курсунун кескин өзгөрүшү жол бербеген максатында Улуттук банк өлкө валюта рыногунда туруктуу сактоо боюнча тийиштүү иш-чараларды өткөрөт. Биздин экономика мүнөздүү болгон мезгилдүү көрүнүштөр негизинде ар бир жылдын 1 жана 4 чейрегинде керектүүчүлөр тарабынан суроо талаптар өсүшү байкалат. Ал импорттун товарларынын эсебинен канааттандырылат. Ошентип бул мезгилде ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына биринчи кезекте импорттун тарабынан суроо талаптын өсүшү байкалууда. Ошого негизинен интервенция өткөзүлөт. Андан тышкары айтып кетсем, Кыргыз Республикасынын улуттук банкы макроэкономика туруктуу сактоо максатында валюта саясатын улантат. Кечиресиздер, бул боюнча бизде атайын кечээ күнү биздин кабарчылар сюжет даярдады эле. Алгач ошону көрүп алып анан маегибизди мындан ары улантсак. Бишкекте бир топ жарандар АКШ долларын сатып алуу үчүн акча алмаштыруучу жайларын кыдырып жүрөт. Көпчүлүгү чет элдик валютаны накталай таба албай убара. Буларды кыдырып көргөндө там көп жеринде доллар жок экен. Берсе ошо 100-200 доллар берет экен. Акча алмаштырган жайлардын ээлеринин айтымында АКШ долларына талап жогору болгону менен саткан киши аз болууда. Чектөө жок, бизде бар болсо сатып беребиз, жок болсо тилекке каршы жок деп атабыз, бирок көбүнчөсүндө жок болуп калат. Ошого элде бир аз кичине мындай ушундай бир жагдай болуп калып атат да. Валюта рыногунда АКШ долларынын накталай түрүнө тартыштык бар деп билдирди Улуттук банктын өкүлдөрү. Бирок накталай эмес түрдө акча банктарда жетиштүү көлөмдө. Өлкөнүн башкы банкы 2 күн мурда валюта рыногуна интервенция менен чыгып 104 миллион доллардан ашык сатты. Жаңы жыл алдында баягы керектөөчү товарларга болгон баягы суроо талапта жогору болуп, негизинен импортталган товарлар аркылуу бул баягы камсыздалат да. Буга байланыштуу чет өлкө валютасына болгон суроо талапта жогору болот. Ошондуктан бул жылдан жылга кайталанып туруучу көрүнүш. Эгерде акыркы 5 жылдык тенденцияны карасак, ошо ноябрь, декабрь айларында чет өлкө валютасына болгон суроо талап абдан жогору болот. Интервенция жасалгандан кийин доллардын куну өзгөргөн жок. Расмий курс 85 сом 68 тыйын бойдон калды. Салыштырмалуу рубль жана евро 5% чейин көтөрүлгөн. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда бир АКШ валютасы 86 сомдон сатып алынып, 86-73 тыйындан берилип жатат. Экономисттер эгер интервенция жасалбаса, доллардын куну алдаганча көтөрүлүп кетмек дешет. 2022 жылы Улуттук банк 8 интервенция жүргүзүп, 486 миллион 500 миң АКШ долларын банктарга саткан. Рахат Жаныбекова, Азамат Кыдырып Токтоев, Алатоо 24. Рахмат. Мынакей жогорудагы сюжетте айтылды. Агай Улуттук банктын расмий өкүлү айтып атпайбы? Жыл аягында чет элдик валютага, анын ичинде долларга болгон суроо талап жогору болот ноябрь, декабрда. Бул эмнеге байланыштуу агай? Бул баягы сезондук негизги мындай жылдан жылга болуп аткан нерселер. Эми негизи эле мындай карап турсаңар, Улуттук банктын негизги баягы бир функциялары ушул биздин улуттук сомубуздун негизги ушул
кунун туруктуулугу, андан тышкары ошону менен байланышкан баалардын туруктуулугу боюнча негизи эле функциялардын бири да ошо бир абалга келтириш. Анан эң нескиси ошонун баардыгын байкоочу катары карап турат да баары эмне болуп атканын. Анан эми жылда болуп аткан бул деген көрүнүш жылда ошол күздү жаздын алдында жанакындай бир импортер, экспортер деген бизде баягы тышкы соода кылып жүргөн бизнес чөйрөсүндө жүргөндөр алар сөзсүз түрдө жанакындай чет өлкөлүк валюталарды топтой баштайт. Жанакындай ар кандай баягы үйрөн болобу, эмне болобу, айыл чарба жагынан болобу, же тиги өндүрүш жагынан болобу, ушундай сезондук сатып алуу жөнүндө жанакындай бир процесстерге даярдана баштайт. Күзүндө болсо ошо ал дагы ошол күзгү бир иштерге жараша аяктан дагы неме кылынат, эми алынат да. Анан эң нескиси мындай карап турсаңар, бизде эми экономикабызда негизи структурасын жана тышкы сооданын структурасын карап көрсөңөр, бизде көбүнчөсү ошол импорт жагы болуп атат дагы. Импорт болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө биз деген башка чет мамлекеттерден сөзсүз түрдө ошондой ар кандай жабдуулар болобу, технологиялар болобу, ошол заттар болобу, чийки заттар болобу, товарлар болобу, ошонун баарын сатып келебиз дагы. Анан кийин сөзсүз түрдө экспортубуз эми аз болуп аткандан кийин экспортко саткандан кийин ал валюта келип турмак. Эң нескиси ошол импорт көп болуп аткандан кийин бир жерде ошол чет өлкөлүк валютаны алышыбыз керек. Анан ошол суроо талап ушул сезондо башталат да, жылдын башында, анан жылдын аягында. Анан эми өтө көп баягы суроо талап болуп калса, бул сөзсүз кунуна таасир тийгизе баштайт. Улуттук банктын негизги функциясы ушул баягы туруктуу улуттук валютанын кунун кармоо, кунун кармоо, анан аны баягы толкунданбасын деп туруп бир абалда кармай туруш да. Анткени эгерде куну көтөрүлө баштаса эле, бул сөзсүз түрдө жанакы ар кайсы товарларды, эң керектүү товарларга десек болот, бүт эле товарларга баалар өсө баштайт да. Бул деген ошол негизи болбош керек. Ал улуттук банктын саясаты ушундай да, негизи эле ошондой жүктөлгөн нерсесин булар так аткарып, так жүргүзүп келишет дагы. Ошон үчүн бул сапар суроо талаптар көбүрөөк болуп калды окшойт. Ошон үчүн 104 миллион долларга чейин, 250 миңге чейин ошол интервенция кылып аткан, ошондон болуп аткан да. Жогоруда сюжетте айтылбады, эгерде бул интервенция жасалбаган болсо, доллардын куну мындан алда канча жогору болмок деп. Чындыгында эле ушундай тобокелчилик бар беле? Сиздердин анализ, мониторинг боюнча. Мен астында айтып кеткендей, улуттук банктын ченемдик укуктук өзгөрүлмө алмашы курсу биздин саясат. Ал деген биринчиден суроо талап көтөрүлгөн сайын сунуш беричтен ошолордон карап биз чыгып же чыкпайбыз интервенцияга. Демек суроо талап болгон. Суроо талап болгон ошондон чыктык. Ошол эле учурда жогоруда сюжетте айтылып атпайбы? Онун да жазалып, сиздер интервенция жасап атасыздар, биз кечээ күнү мынакей сюжетте жасап атабыз да, бирок акча алмаштыруу жайында ошол эле учурда расмий банктардын өзүндө дагы доллар жок деген пикирлер, доллар жок деген талаптар айтылып жатпайбы? Улуттук банк интервенцияны расмий банктар аркылуу эмес, мындайча айтканда, орусча айтканда чёрный рынок же болбосо көмүскө базарга чыгарып атат деген маалыматтар айтылып атат. Буга кандай комментарий берет элеңиздер? Мен таң атам, кандай каяктан маалымат чыгат, улуттук банк чоң рынокко акча сатып атканчы. Массалык маалымат каражаттарында социалдык медиада айтылып атат бул. Биринчи жолу атам, айтып кетсек, улуттук банк автоматизировалык торговый система деген бар, ошол боюнча сатат. Улуттук банк накталай долларды коммерциялык банктарга эле сатат. Андан тышкары чоң рынок жөнүндө сөз айтып кетсек, улуттук банк ченемдик укуктук актылардын талаптарында ылайык чет өлкө валютасын маалымат тактасында көрсөтүлгөн курс боюнча сатып алган болот. Андан тышкары улуттук банк укук коргоо органдары менен бирдикте текшерүүлөр жүргүзүлөт. Өткөн жыл 63 текшерүү жүргүзүлдү. Алардын жыйынтыгында 48 жеке адамга 17,5 миң сомдон айып салынды, баш аягы 840 миң сом. Эмне үчүн аларга айып салынды? Лицензиялык жумуш алып бергөн үчүн. Ачык айтканда чоң рынок сыяктуу да, лицензиясы жок жумуш кылып жүрөт да. Кошуп кетсем, 2022 жылында 135-60 бирөөнү инспектор текшерүү жүргүздү. Андан тышкары 40-20 жазма буйрук берилген, 35 алмашуу бирөө лицензиясы убактылуу токтолду, бир алмашуу бирөөнүн лицензиясы кайтарылып алынган. Анан ошондой эле 21 алмашуу бирөөгө айып салынган 55 миң сомдон. Жалпы суммасы 1 миллион 155. Ошол учурда сырттагы тактага башка курс илип коюп
ичинде башка курс менен сатып аткан акча алмаштыруучу жайлар дагы бар да. Ооба, сөзсүз. Алар боюнча ушу чара көрүлгөндөр ичине кирет ушулар? Кирет алардын ичине дагы. Агай ушул көмүскө базарды, долларды ушу көмүскө базар аркылуу сиз деле окуган чыгарсыз, сатка чыгарып атат деген. Эми болуп атат, ошондо ар кандай сөздөр чыгып атат, бирок эми биз деген биякта деген эми укук органдары деле текшерип көрүш керек да, бул эмне себептен мындай сөздөр чыгып атат, эмнеге мындай дүрбөтүп элди кылып атышат. Анткени мен айтып атпаймынбы, бул улуттук банктын негизи эле ошол жанакындай инструментарийи жетиштүү да. Ошо жанакы доллардын куну өсүп кетпеш үчүн жанакындай интервенция кылып атканы, бул деген жана биздин акча негизи эле баягы бар экенин, бизде жанакы запастарыбыз бар, тиги золотой запас деп коет, алтын сакталган запастарыбыз. Алар жетиштүү бардыгын ошол бир калпта ошол жана кунун кармай турганда болгон. Анан эми өзүңүз көрүп атасызбы, 104 миллион 250 миң доллар керек болсо ошону деле рынокко чыгарып койду да, интервенция катары жана кунун бир абалга келтирип койду да. То есть акча жетиштүү. Бул деген эң негизгиси ошол кандай жанакы маалыматты кимдер таратып аткан, аны да көрүш керек да, билиш керек. Эң негизгиси ошол улуттук банк качан болбосо да ушундай бир бул илгертен бери мына улуттук банк, Кыргызстандын улуттук банкынын негизи эле ошол алып барып жүргөн иш чаралары бул эми көптөн бери баардыгы жакшы деп билишет, башка мамлекеттер да билишет. Анткени биякта деген өзүнүн жанакындай бүт эрежелери, жанакы мыйзам катары бүт иштеп аткандары, бүт дүйнөлүк жанакындай мыйзамдарга дал келген, мындай инструментарий дал келген ушундай бир кызмат катары баардыгын ошол көзөмөлгө алып турат да. Бул мындай неметиши эмес да, жанакындай көмүскө экономикага чыгарып тиги ошол жакта жүргүзгөндөй эч бир немеси жок да. Иши да жок, немелери деле мүмкүнчүлүктөрү жок да. Мындай негизи эле бүт эле ачык эле иштеп эле, таза эле иштеген нерсе. Бул балким жанакындай лицензиясы жок же балким мындай бир базарда баардыгы бар да, чыгарып анан дагы бир сөздөр чыгарып же дагы бирдеме кылып койгондору же камап коюп сатпай ушундай сөз чыгарып аткандар деле бар, бирок анын көпчүлүгү эмес окшойт да. Россиядагы геосаясий окуяларга байланыштуу Россия долларды Кыргызстан аркылуу алып атат деген, доллардын көбү Россияга чыгып кетип атат деген да маалыматтар айтылып атпайбы? Ушундай болушу мүмкүнбү? Жок, эми биякта деген мисалы азыр негизи эле бул сөз деле айтылып атат, биз деле угуп атабыз. Анан эми мындай болуп атат да, тиги улуттук банктын негизи эле өз эрежеси бар. Алар деген сөз түрдө жана паспортты берип, алмаштырып аткандан кийин акчаны сөз түрдө булар деген карап турушат, көзөмөлгө алып турушат. Ким сатып алып атат валютаны, кандай сатып алып атат. Эгерде ошол жанакындай Россиядан келип, көбүнчө келип сатып алса ал деген андайга деле бөгөт деле коюлмак да. Бул андай деле сөздөр болуп атат, бирок эми биздин жарандарыбыз деле көптөрү Россияда иштеп аткандан кийин алар эми рубльдерди деле бияка жиберет да. Ошол рубльдерди балким көп деп атканда бул жагынан. Бул биринчиси. Экинчиси, бул эми биз деген карашыбыз керек да, эмнеге бизде деген кунубуз мындай ылдый төмөн болуп атканы. Бул деген жанакындай чоң жанакындай саясат жагын карап көрсөк, мына акыркы кезде дагы бир санкцияны кошподу тиги Россияга каршы. Ал болсо жанакы бааларын фиксированный жанакы бир туруктуу бир баа менен жанагы ГСМ сатып алганга деп туруп ылдыйкы баа менен коюп салбаду. Ал сөз түрдө сатылып алгандан кийин, Россия сатпай алгандан кийин рубльдүн куну кичине баягы түшө баштады да. А биздики экономикада байкап турсаңар, кээде биздики ошол Россиянын рубль менен кээде мындай неме болуп турат да. Россияда түшүп кетсе биздики да кичине баягы эми бир ээптин алкагында болуп аткандан сөз түрдө бир таасир тийгизип кетет да. Анан балким ошондон кичине жанакындай бир толкундоо болуп кете башталды да. Анан эми улуттук банк убагында ошонун баарын көрүп туруп, анан жанакындай интервенция кылып атканда анан токтотушу бул мындай бир калыбына келтирген бир процесстердин бири деп койсок болот. Өлкөнүн башкы каржы уюму же болбосо улуттук банк, жогоруда сиз айтып калдыңыз, эгер суроо талап болсо рынокко долларды дагы да чыгара берет деп. Эгерде бир айдын ичинде 2 жолу ушундай көлөмдө интервенция жасай бересиздерби, эгерде суроо талап боло турган болсо? Суроо талап болсо мүмкүн. Эч кандай чектөө жок. Бул интервенция бир кварталда бир жасалышы керек же 2 айда бир жасалышы керек деген сындуу. Жок, кандай чектөө жок. Айтып кетсек, эл алар резерв азыркы убакытта 2 миллиард 833 миллион доллар.
дагы бир маселе, эмне үчүн накталай түрдө, анан накталай эмес түрдө жетишсиз болуп атат, накталай эмес түрдө жетиштүү. Агай бул жерде накталай чет элдик валютага эмне үчүн суроо талап жогору болуп жатышы мүмкүн? Накталай эмес которуулар аркылуу колдонсок да болот эле да бул жерде. Анан дагы бир маселе, Россияга же болбосо чет өлкөлөргө валютаны алып чыгууда кандайдыр бир чектөө механизмдер барбы бизде? Азыркы убакытта улуттук банктен өткөн жылы чектөө салынган. Коммерциялык банктар жана финанс кредит уюмдарга чыгарууга тыюу бар. Жөнөкөй адамдарга жок. Жана предпринимательдерге. Анан накталуу акча жөнүндө айтып кетсек, геополитика саясий болгон таасири бар. Айтып кетели. Мурунку кезде накталай долларлар бизге Казакстан менен Россияда келчү, улуттук коммерциялык банктар тышкары. Азыркы убакта Казакстанда, Россиядагы билгендей өткөн жылы тыюу салган, чыгарганга эл аралык валюталарды. Ошонун баары таасир берип атат. Азыркы убакта коммерциялык банктар башка жолдорду издеп атышат, бирок анын баары жаңы логистика болгондон кийин кичине убакыт керек. Негизи эми накталай валютанын негизи суроо талаптары күчөп атканы бул дагы ошол жанакы бүт эле санкцияларга салынган Россияга болобу, Казакстанга болобу, эми Казакстанда жанакындай бөгөттөр коюлуп, Россияда бөгөттөр коюлуп, жанакы накталай валютанын жүрүшү бул дагы биякты көздөй келип, биякта деле сатып алаткандар ошондон деле бар эми, анысы жок деп айта албайбыз. Ал деле бар, биздин деле ошол ишкерлер чоң жанакындай бир системада жүргөндөр бар. Алар деле жана тияктан рубльдерди алып келип, бияктан долларды алып алып, тияка кайта сатып, Россиядан тиги аякта деле муктаж болуп атат долларга. Балким андайлар деле бардыр, эми жок деп айта албайбыз. Негизи ошол анча-мынча болсо да таасирин тийгизип аткандар бар. Ишкерлер тарабынан Кыргызстанда доллардын курсу эркин кое берилбейт, дайыма көзөмөлдө болот деген, эркин кое берсе жакшы болмок деген да пикирлер айтылат да. Ушул маселеге кандай комментарий берсеңиздер болот? Жок, эми бизде эркин эле курс, бизде деген мындай ошон үчүн жанакындай интервенция болуп атканы болот. Мындай болуп турушу керек, мындай процесс интервенция. Ооба, антесе мисалы эгерде бир улуттук банк мындай жанакы эркин курс кылбаса, анда жөн эле бир курсту коймокто, анан бул интервенциянын деле кереги жок болчу да. А негизи ошол эркин курс болуп аткан үчүн биз деген жанакындай интервенция кылып атканыбыз ошондой. Мына 104 миллион долларга чейин жанакындай жумшап атканы бул дагы ошонун көрсөткүчү да. Чоң рахмат, мырзалар, биздин студиябызга келип, суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз валюта базарындагы абал тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга Улуттук банктын коммуникация жана эл аралык кызматташуу башкармалыгынын башчысынын орун басары Иличбек Султанов, ошондой эле экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдаровдор жооп берди. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.